А, Биринчиден өзүмдү тааныштыра кетейин. Менин атым Кайрат. Мен көп жылдан бери клубдо видео багытында тармагында иштегем. Оператор болуп, монтажер болуп, анан кийин видео редактор болуп да иштегем. Азыр вот стажерлор менен иштешүү программасында иштеп жатам. Анан бүгүн силерге жаңы стажерлорго, негизи эле стажерлорго жана кабылуучулардын баарына ошол жасалма интеллекттин жардамы менен кантип соц тармак үчүн контент жасаса болот, ушул тууралуу сабактардын сериясы болмокчу. Бүгүнкү сабакта биз текст менен, анан аудио, анан музыка менен иштегенди үйрөнөбүз. Тагыраак айтканда, текст жасап, аудио жасап, анан музыка, жаңыдан музыка түшкөндү көрсөтүп берем, ыкмаларын. Биринчиден, вот менде суроо, ушу силердин араңардан ким ушул жумада токтолчу, вот акыркы 3-4 күндө ChatGPT'ни колдонуп эле өзүнүн жумушуна же ар кайсы багытта болсун мейли, ким негизи эле ушул жумада ChatGPT колдонуп көрдү? Ушундайлар барбы? Эч ким жооп берген жок. Эч ким колдонуп көрбөсө керек. Мейли эгер колдонсоңор деле жакшы. Мен айта турчу нерсе бул азыр жасалма интеллект, ChatGPT, Gemini жана башка толгон токой ChatGPT'лер азыр бар. Ар кайсы алар багытта иштейт. Үн менен иштеген жасалма интеллекттер бар. Видео менен иштеген, сүрөт менен иштеген, текст менен иштеген. Ошон кандай багыт болбосун, ар түрлүү жасалма интеллекттер бар да. Чыгып азыр өзүңөр билгендей аябай модага айланып кетти. Соц тармактарда мындай тиктокту түрүп отурсаңар, дайыма ошол жасалма интеллекттин жардамы менен жасалган видеолор чыгып турат. Балким өзүңөр эле байкасаңар керек. Жок дегенде үн коштоосу, көбүнчө видеолордун жок дегенде үн коштоосу мындай жасалма интеллект менен жасалган да. Ошондой эле журналистикада деле вот жасалма интеллекттин ролу аябай чоң. Мен билген кыйын деген журналисттер күнүмдүк ишинде күндө жасалма интеллект колдонуп текст жазышат, сценарийлерин редакторлоп, оңдоп түзөп, аудиолорду да кээде колдонушат, жазышат. Мен азыр биринчиден текст менен иштегенди көрсөтүп берейин. Биринчиден мен өзүмдүн жеке тажрыйбама таянып мен айта алам. Негизи текст менен иштейм десеңер, вот эки жасалма интеллект жакшы иштейт да азыр текст менен, ChatGPT менен. Анан вот Gemini деген, бул Gemini Google'дун жасалма интеллекти да азыр бул дагы аябай өнүгүп жаткан кези. Бирок мен өзүм баамымда Gemini'да азыр деген кыргыз тили менен анчалык жакшы иштеше албайт. Кыргыз тилинде аны менен жазышып көп деле мындай жакшы жыйынтык алыш кыйын да эми. Бирок орус тилинде текстти аябай жакшы оңдоп түзөт. Редактор катары ага кайрылып бир текстти берип, ушуну башкача кылып жазып бер деп койсоң, уже башкача кылып жазып берет. Мисалы үчүн мен бир мисалда көрсөтүп берейин. Мисалы үчүн вот сайтка кирип, каалаган бир текстти алып, мисалы үчүн ушундай бир текст болсо, эгерде бул мисалы үчүн биз негизи адам жаңы үйрөнүп аткан өзгөчө стажерлор азырынча көбү текст жазганды билбейт да. Анан
бирок ушул багытта вот бир аз ушундай жасалма материалдар жакшы жардам бере алат да. Силер жөн эле мисалы үчүн чексин структурасын өз тилиңер менен жазып туруп, ошону жасалма материалга берип койсоңор, ал сонун кылып өзү билгендей кылып жазып берет да. Мисалы үчүн могул текстти анчалык көп текст албай эле коеюн. Мисалы үчүн ушул 2 абзац текстти алып туруп эле ошону эле ChatGPT'ге вот азыр пока орус тили менен иштешип турат, анан кыргыз тили менен да көрсөтүп берем. Ушул жөн эле текстти вот редактор катары редачить эле койсоңор, вот бул уже варианттарын бере баштайт да. Эң маанилүү артыкчылыктардын бири вот текст менен иштешип атканда искусственный интеллект, жасалма интеллект өзүнүн башкача ракурстары менен, башкача сөздөр менен бир текстти мындай ар кандай ракурстарды жазып берет да. Мисалы үчүн ар кандай варианттарын да берет. Мисалы үчүн вот бир эле тексттин Даниил Ажиевге карата өкүмдү Бишкек шаардык соту вот өзгөртүүсүз калтырды. Анын туугандары вот президентке, КПНБга, КПН башчысына кайрылды деген бир текстти булар уже такыр кылып башкача кылып жазып беришет да. Мен деле өзүмдүн жумушумда текст жазып атканда примерно ушундай сценарий менен эле колдоном. Мисалы үчүн бир текстти алып туруп эле мындай сыяктуу кылып коюп туруп эле жөн отредачить деп жазып койсоңор, бул эң минималдуу биздин кадамдар да жасай турган. Ушундай бир нече варианттарын берет. Дагы кандай мүмкүнчүлүктөрдү кылса болот, кандай эмнелерди кошуп эмнелерди алса болот, ошолордун баарын көрсөтүп берет. Эгерде бирок силер кыргыз тили менен иштесеңер, мисалы үчүн кыргыз тилине кирели. Мисалы үчүн силерде ушул текст, ушул жаңылыктын негизинде видео жасаш керек деген сыяктуу тапшырма бар болсо, эгер же ушул темага видео жасайм десеңер, ага сценарий түзүш керек болсо, ChatGPT силерге абдан жардам бере алат. Бул абдан кыргызчаны менин оюмча азыр жасалма интеллекттин арасында кыргызча эң жакшы билген жасалма интеллект да. Мисалы үчүн буга даже тексттин деле көчүрүп деле кереги жок, просто ссылкасын эле берип коебуз. Так, мисалы үчүн ушул тексттин негизинде мага сценарий жазып бер туруп шилтемесин ыргытып коебуз. Бул болсо азыр ошо скрапинг кылып атат. Ссылканы алып, ушунун негизинде уже сценарий түзүп койду да, көрүнөрү. Бул жаңылык болсо ошол бүгүнкү эң башкы жаңылыктардын бири. Вот эки журналистти бүгүн соттошподубу? Ошолор жөнүндө вот сценарий видео жазып берди. Мен азыр буга чейин ChatGPT менен иштегем, ошондуктан ал менин бул жолду каалоолорумду билип калды да, жаттап калды да, ошондуктан ал уже мен каалагандай кылып сценарий түзүп берди да. Башында сценарий түзүп бер десеңер, кинодо сценарий жазгандай кылып түзүп берип коет, бирок мен анан кийин тактоолорду киргизип, анан ушундай абалга келди да. Мисалы үчүн дагы башка текстти алып көрөлү. Тишкерлер үчүн энергия кымбаттайт дейт. Негизи эң бул жерде вот ChatGPT менен иштегендин эң маанилүүсү бул жерде промпт запрос деп коет. Силер запрос жазуу эң маанилүү нерсе. Запрос жазганда эң башкысы вот запросту жакшы жазганды билиш керек, туура жазганды билиш керек. Азыр мурда биз деген эгерде көп Google'дан издеп маалыматты көп Google'дан алсак, азыр көбү уже
ChatGPT менен байланышып, ChatGPT менен сүйлөшүп, алардан маалымат алып атат. Бирок журналистикада иштегенде ChatGPT мындай көп нерсени бир аз фактология жактан бир аз ката менен берип коет, анын артынан да текшериш керек болот. Бирок эң негизгиси текстти кыргыз тилинде жакшы жазып берет. Мисалы үчүн запросту азыр мен буга чейин иштегем үчүн мага уже даярдык берип койду, мен запросту толук жакшы жазганга аракет кылайын. Башынан желательно вот ChatGPT айтыш керек да, бул кайсы тармакта ага роль бериш керек да биринчиден. Сен сценарист жаз. Давайте видео редактор yapalım. Редакторсың. Мага ушул тексттин негизинде ушул макаладагы тексттин негизинде кыска видео үчүн текст жазып бер. Тексттин өзү кичинекей макала экен, ушакта түшүндүргөн. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун токтомуна ылайык ишкерлер үчүн электр энергиясынын баасы жогорулайт. Тартып 4-октябрь тартта жаңы тариф киргизилип, 1 киловатт сааты үчүн төлөм төмөн болот. Бул мындай болот. Макул. Ушул текст үчүн жакшы кыска заголовок жазып бер. Ишкерлер үчүн электр энергиясынын баасы жогорулады дейт. Бул жолду журналисттердин заголовогуна эле окшош экен, бирок бул жерде уже башка синоним колдондум да, уже бир аз башкача ракурста карады да, башкача ракурс менен жазып берди. Мисалы үчүн вот азыр сценарийдин тексти бир аз видео үчүн татаалыраак болуп жатат. Ошол үчүн видеого ылайыктуу болуш үчүн аны бир аз жөнөкөйлөтүш керек. Ал үчүн ушинтип эле жазабыз. Сценарийдин текстин жөнөкөйлөтүп ашык маалыматтарды алып сал. Ошо текстибиз биз видеого жаза турган текстибиз бир аз жакшыраак түштү, анткени негизи эле вот видеого сценарий жазып атканда биз деген эң башкы алгачкы ушундай бир мыйзам бар да, видео жазып аткандачы. Эң башкы алгачкы 3 секундда эң маанилүү болуп саналат, анткени адам көрүүчү, интернет колдонуучу лентада отурганда толгон токой контент бар, анын арасынан эгерде 3 секунддун ичинде колдонуучуну, көрүүчүнү кызыктыра албасаңар, анда ал жөн эле лентадан түрүп өткөрө берет да видеонучу. Ошондуктан видеонун башы эң маанилүү роль ойнойт. Мисалы үчүн азыр ушул эки текстти салыштырып көрөлү. Биринчи запростон кийин бул мындай деп башталат да, видеонун башталышычы. Ошон үчүн төрагасы Акылбек Жапаровдун токтомуна ылайык ишкерлер үчүн электр энергиясынын баасы жогорулайт. Бул абдан татаал сүйлөм. Мисалы үчүн видеонун башталышында биз министр кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров деп айтканда эле уже колдонуучуга кызыксыз болуп калат да. А вот экинчи вариантта уже бир аз кызыктуураак. Кыргызстанда ишкерлер үчүн электр энергиясынын баасы жогорулады дейт. Жок дегенде ушул маалда ишкерлер, бизнесмендер мындай көрүп жаткан болсо, жок дегенде алардын көңүлүн камап калат да. 1 киловатт сааттын жаңы баасы деген текстти аябай эле жөнөкөйлөтүп койду.
жаңы тариф жакын күндөрү күчүнө кирет, дейт. Анан биз адатта эгер дагы маалымат кошолу десек биздин сценарийге ушул жерден эле ChatGPT менен вот адам менен сүйлөшүп аткандай эле мындай сүйлөшөбүз да. Мисалы үчүн ушул эле сценарийге ушул эле тексттин түбүнө Кыргызстандагы электр энергиясынын абалы тууралуу маалымат кошуп кой. Жыл сайын вот азыр биздин кийинки запростон кийин уже бир аз өзгөрттү. Биз сураган жаңы маалымат да кошту. Электр энергиясынын абалы боюнча өлкөдө энергия менен камсыздоо көйгөйлөрү бар дейт. Бул эми муну дагы өзүбүз өзгөртсөк болот. Бул албетте ChatGPT прям идеалдуу текст бере албайт. Аны иштеп чыкканда дайыма бир канча 60–40% өзгөртүп турабыз да. Бул деле текстти мисалы үчүн уже өзгөртүүгө туура келет. Жыл сайын электр энергиясын чыгаруу жана талаптардын ортосундагы тең салмакты сактоо үчүн күрөшүү керек. Бул жерден карасаңыз болот дейт. Бул өзү ChatGPT дагы уже мындай запросторду көп аткарган үчүн болуш керек, билбейм айтор. Уже бул деген биз негизи видео жасап атканда видеонун аягында адатта мындай макалага шилтеме да кое кетебиз да. Бул жаңылыкты бул жерден окуңуз депчи. Бул уже өзү билип, мен айтпасам деле уже өзү эле ссылкасын коюп койду да. Бул ChatGPT'нин колдонуу бир түрү. Эгерде айта берсе аябай иш көп болот, бирок мен азыр дагы бир ChatGPT'ни дагы бир эң пайдалуу функциялардын бирин дагы көрсөтө кетейин. Мисалы үчүн котормо жагынан менимче ChatGPT азыр Google Translate'ден жана башка бардык текстти которо турган сервистердин эң башында ChatGPT'нин сапаты боюнча азыр жакшырап алды да. Текст которуу үчүн менимче уже бир жакын арада 10 жыл, балким ушул жылдын ичинде жасалма интеллекттин ушул темпте өнүгө берсе, анда котормочулардын бир тобун уже опциялап болуш керек дейм да, көрүнөтүнчү. Мисалы үчүн ушул текстти кыргызчага которолу. Бул текстти кыргызчага которуп бер. Дело журналистов дегенди журналисттердин иши. Махабат Тажибек кызы и Азамат Ишенбекова осудили на 6 лет айтты. Махабат Тажибек кызы Азамат Ишенбек уулу 5 жылга соттолду дейт. Бул жерде уже котормодо аябай чоң ката кетиптир. Бирок анткени менимче жаңылыкта бир аз түшүнүктүү эле, бирок адаштыра тургандай болуп заголовок жазылыптыр да, ошондуктан бир аз адашып кетти окшойт. Ошондуктан муну ChatGPT менен иштеп чыкканда дайыма текшерип туруш керек болот да. Ушул текстти уже биз биринчи запросто бул текстти кыргызчага которуп бер деп айтпадыкпы? Эми биз текст кыргызчага деп деле айтып кереги жок, бул уже анткени бул дагы запростун негизинде аны жатап калды, ошондуктан жөн ушул текстти которуп бер деп коебуз. Бул уже билет да, түшүнөт кайсы тилге которуш керек экенин. Судья Ленинского райсуда Кылычбек Истамбулов вынес приговор в отношении действующих Ибушина Мироплаев. Ленин райондук сотунун судьясы Кылычбек Истамбулов Мироплаев долбоорунун учурдагы жана мурдагы журналисттерге карата үкүм чыгарды. Менимче бул идеалдуу котормо. Мисалы, эгер салыштырсакчы, их обвиняют в призывах к массовым беспорядкам. Алар массалык баш аламандыкка үндөдө айтылууда. Үндөдө деген сөздө бир аз ката бар, бул жерде үндөөгө деген менимче туура болмок. Бирок негизинен абдан сонун которулган да. Көбүнчө котормого бир текстти которуш керек болсо, мен өзүмдүн жумушумда деле вот
билеген тексттерди алып туруп эле жана ChatGPT'ге салып которуп бер деп эле ушул аркылуу тексттерин да котором. Уже 25 мүнөт өтүп кетиптир. Эгерде вот текст боюнча иштегенди жыйынтыктай турган болсок, анда биринчиси вот сценарий, видео үчүн сценарий жазууда же деги эле негизи ошо биздин тармакта эгерде мобилография тиешелүү айта турган болсом, анда видеого сценарий жазуу үчүн ChatGPT'ни колдонсо болот. Негизи колдонуш керек. Бул деген азыр менин оюмча биздин алмашкыс куралыбызга айланды уже. Ошондуктан силерге дагы ChatGPT'ни көбүрөөк колдонуп, запрос жазгандарды үйрөнүп, ушуну күнүмдүк ишиңерде көп колдонууларды сунуштайт элем. Абдан катуу сунуштайм, анткени бул жумушуңарды кыйла жеңилдетет. Бирок бул универсалдуу чечим эмес, ChatGPT деген. Муну жазып коюп, анан ошол менен жиберип салуу болбойт. Албетте анын артынан еще карап, текшерип, бул эми силерге жардам берүүчү инструмент да. ChatGPT'ни силерге жардам берүүчү инструмент катары карашыңар керек. Анан жөн эле бир текст алып бул жөнүндө сценарий жазып бер деп, анан ошол сценарийди көчүрүп, ошонун негизинде видео жасаган албетте бул туура эмес. Менен иштеш керек. Бул анан экинчиден, мисалы үчүн, эгерде силердин видеоңузуңарды же сценарииңерди кыргызча которуш керек болсо, жөн эле ChatGPT'ге салып, которуп бер деп кыргызча которуп, анан бир аз салыштырып, оңдоочу жерлерин бир аз оңдоп, анан уже муну котормочу катары да колдонсоңор болот. Деги эле өзгөчө вот азыр студенттердин көбү диплом жазуу үчүн колдонуп атат. Мисалы үчүн деловая перепискада бул деле аябай жардам берет. Азыр эгер мамлекеттик органда иштебеген адам үчүн ушундай сыяктуу кат жазуучулар, мындай деловой стилдеги кат жазуучулар өтө кыйынга турат эмеспи? Ошондуктан бул ошол тармакта да жакшы жардам берет да. Же болбосо мен кээде мисалы үчүн досторумду туулган күнү менен куттукташ үчүн деле ChatGPT'ни колдондум да. Мисалы үчүн ким дейли? Мисалы үчүн эртең Ырыстын туулган күнү да. Эртең Ырыстын туулган күнү. Ал менин жакын досум, көптөн бери мен аны менен бирге мектепте окуп, ошол маалдан бери достошуп жүрөбүз. Ага анын туулган күнүнө карата жакшы каалоо тилектерди жазып бер. Мен азыр жөн эле ойноп эле жазып койдум, мисал катары. Ырыс туулган күнүң менен, сени менен, бул жерде бир аз ката кетиптир. Сени менен мектепте окуп, жакшы достошуп калганым үчүн бактылуумун дейт. Бул жерде ката бар экен. Сенин жылуу мүнөзүң, акылдуулугуң жана достукка болгон бирлигиң болуш керек. Мага ар дайым ынак болот. Жаңы жашыңа жаңы жетишкендиктер, бактылуулук жана кубанычтар көп болсун. Абдан сонун мындай той аштарда көбүнчө биз алып электер кандай бакыт алабыз, өмүр эң көп угулган сөздөр ушундай го. Бирок бул жерде ошо жаңы сыяк аштарын ойлоп тапты да. Жаңы жашыңа жаңы жетишкендиктер, бактылуулук жана кубанычтар көп болсун дейт. Мага ушул жери абдан жакты. Ар дайым менин жанымда болуп, жакшы күндөрдү бөлүшө бер дейт. Бул деле жаман эмес. Сени чын жүрөктөн куттуктап, мыкты маанайда өткөрүүгө кеңеш берем. Бул эми бир аз тантыгыраак болуп калыптыр. Туулган күнүң менен дейт. Вот ушул сыяктуу мындай бир аз оригиналдуу текст жазам десеңер, эгер оригиналдуу каалоо тилек жазам десеңер, жок дегенде ушинтип колдонсоңор болот да. Бирок кандай болсо дагы уже колдонуп баштаганыңарды сунуштайт элем. Анткени бул абдан маанилүү
келечекте силерге чоң жардам бере турган, азыр эле ошо жардам бере турган пайдалуу инструмент да. Эгер суроо болсо бере бергиле. Эгер суроо жок болсо мен анда так аудио менен мен азыр батыраак экинчи дагы мен аудио менен иштеген жасалма интеллекттер тууралуу көрсөтүп берейин дедим эле, бирок мен иштеп жаткан программа ошо сынып калды, аны оңдош керек болуп атат. Аны мен кийинки сабакта айтып берет окшойм, бирок мен азыр бат эле соц тармактар үчүн, мисалы үчүн соц тармакта видео жазып атканда бизге көбүнчө музыка колдонобуз го дайыма эле. Ошол музыка колдонуп атканда ошо музыканы дагы жасалма интеллекттин жардамы аркылуу түзгөндү азыр көрсөтүп берейин бат эле. Так. Мисалы үчүн ар бир видеодо дайыма музыка менен коштолот. Силер байкадыңарбы, байкамадыңарбы билбейм, бирок дерлик ар бир видео жазып атканда музыка коштолот да. Прогуливаясь по Бишкеку, вы наверняка замечали фиолетовый павильон с необычной ковровой вывеской книги. Угулуп жатса керек, вот фондогу Это үндү не уксаңар, просто магазин, а маленькая библиотека, где можно купить фондо бир пианино ойноп аткан болот ушул сыяктуу эле, бирок кыскасы вот видеого музыка тандап атканда бизде биринчи суроо туулат. Музыканы кайдан алабыз деп. Биз мисалы үчүн мындай Artlist деген сыяктуу сервис бар. Бул жерде бизде подписка бар, подписка сатып алганбыз. Ушул жерден вот музыкаларды алабыз. Бул жерде баштап уктар сакталган. Биз жөн эле вот жанр боюнча музыка тандап, жанрлар бизге керек, настроение боюнча музыка тандап, анан ошолорду жүктөп алып, анан монтажный программага музыканы коюп, анан ошентип чыгарабыз да. Жакында эле бул сервисте дагы искусственный интеллект пайда болду. Мисалы үчүн бул жерге текст жазып койсоңор, бир любой текст жазып койсоңор, ал аны үн коштоо кылып берет да, ЗКТ кылып берет, закадровый голос кылып берет. Мисалы үчүн мындай сыяктуу видеолорду жазып атканда биз көбүнчө азыр бар эле закадровый голос колдонот да. Прогуливаясь по Бишкеку, вы наверняка замечали фиолетовый павильон с необычной ковровой. Бирок бул үн адамга тиешелүү. Биз азырынча андай жасалма интеллекттин үнүн колдонбойбуз, анткени менимче бул багытта анча деле азыр жетишкендиктер чоң эмес. Баары бир мындай робот сүйлөп атканы билинип байкалып калат да, бирок бара өнүгүп жатат. Мисалы үчүн вот азыр алгачкы Artlist'тин искусственный интеллектти жасаган немени вот жөн эле сынап көрөлү. Мен буга чейин деле бир аз менен иштешкем. Азыр мында тилекке каршы орус тили жок. Ушул эле тилдер бар. Ушул тилдерде текстти салып берсеңер, абдан жакшы сүйлөп берет. Бирок азыр да орусча жакшы айта албайт. Бирок ошондо деле мисалы үчүн бул искусственный интеллект деген бул үйрөнөт да, бир орунда турбайт, дайыма үйрөнүп турат да. Ошондуктан ушундай текстти там бир эмес, бир 15 жолу сала берип, мисалы үчүн мындай сыяктуу жетишкендикке жетишсе болот да. Что, если будущее – это не просто завтра, а часть твоей жизни уже сегодня? Место, где решения принимаются быстро и с комфортом, а будущее твоих детей в безопасности. Менимче ушундай результатка жетиш үчүн, жыйынтыкка жетиш үчүн там толтура жолу попыткалар болгон. Ошентип отуруп, даже англисче сүйлөгөн искусственный интеллектти уже орусча сүйлөп салса болот да. Бирок менимче азыр дагы бир аз күтө турсак, там тиешелүү тилдер дагы кошулса керек. Мисалы үчүн ушундай сыяктуу
жасалма интеллектти закадры голос жасаш үчүн колдонсо болот. Мен болсо азыр музыка жасай турган искусственный интеллектти көрсөтүп берейин. Вот Suno деген бир жакшы айы бар. Мындан буга кирип өзүңөр каалаган силердин көңүлүңөргө чаккан музыканы жасасаңар болот. Ал музыка деген уникалдуу болот да. Авторлуктарын баары корголгон десе болот, анткени бир да автор буга бийлигише албайт да, анткени бул деген ушундай бир музыкалардын базасы болот. Ошол базанын негизинде бул жаңы музыка түзүп чыгат да. Эгерде подписканы сатып алсаңар, мисалы үчүн Suno сервисине, силер андан кирип ушул музыканы мисалы үчүн Яндекс Музыка же болбосо Apple Music сыяктуу сервистерге чыгарып, там уже может акча тапсаңар деле болот да. Эч ким авторлукка неметпейт, бийлигишпейт. Мисалы үчүн муну уже башка кишилер жасап, ушул жерде жарыялап койгон музыка бар. Муну эле жасаш деле абдан оңой. Мисалы үчүн бул жерге текстин коюп, бул жерге стилин жазып, анан бул жерге аталышын жазып койсоңор, болду, ырт жарата берет да. Мисалы үчүн мен азыр буга көп убакыт кетирбей эле коеюн, бирок бир мисалда көрсөтүп берейин. Бул менин ойноп жасаган эксперименттерим. Мисалы үчүн так, плейлист. Мен көбүнчө ушул ырларды TikTokко видео жасаганда, TikTokко чыгарам деп жасагам да. Мисалы үчүн менимче жакшы результатты берген бир ырлардын бири вот бул жерде мисалы үчүн күндөш жаңыратын кирпегин алып туруп эле ошентип жасаса болот да. Бул стиль soul, recording, trip hop, funk, кыскасы ушундай стилдерди жазып, текстин берсеңер, бул силерге ыр жаратып берет, чын өзү да. Азыр бул кыргызча деле жакшы билбейт, кээ бир сөздөрдү жеп коет, кээ бир таңбаларды жеп коет, бирок менимче бара бара үйрөнөт болушу керек. Мисалы үчүн вот башкалар жасаган видеону карап көрөлү. Ошолордун арасында бир бар болсо керек. Мисалы үчүн давайте анда бир баттан бир ыр жасай коелу. Мисалы үчүн ушул эле стилди колдонуп, жөн эле муну көчүрүп алабыз. Жөн эле ушундай стилде деп эле. Дагы бир сыра припевналы. Бул текстке кетет. Ушуну ырда деп айтабыз.
Анан там жөн атап коебуз. Бул уже бир жасаганда эки дароо эки вариантын жасап берет. Бесплатно бул сайтты бесплатно деле колдонсоңор болот, акысыз. Силерге вот 500 тегерегинде кредит берет. Силер ар бир жасаган сайын бул кредиттер азайып турат да. Менимче ойногонго жетиштүү эле. Кыскасы ушул эле музыканы, мисалы үчүн силер видео монтаждап жатканда ушул эле музыканы видеоңорго коюп эксперимент кылып жасап чыгарсаңар болот. Мисалы үчүн бул жерде вот обзор деген бир кнопка бар. Бул жерде кандай стилдер бар, ошолордун мисалдары келтирилген да. Ошол жактан карап көрсөңөр болот. Мисалы үчүн ошондой эле эч кандай немеси жок эле, тексти жок эле, жөн эле музыка жасайм десеңер, мисалы үчүн жөн эле текстин мияктан алып өчүрүп эле, анан немелерди кошуп, стилдерди кошуп, кандай болуш керек. Биз азыр жөн эле тексти жок музыка жасап жатабыз. Электро, поп, бит. Значит, негизи сонун аябай результаты да аябай сонун да мындай. Муну мисалы үчүн мен азыр алып туруп жасаган видеомо, мисалы үчүн документальный фильм тартсам же болбосо бир caption видео жазсам же TikTokко видео жазсам, ушул музыканы алып туруп эле коюп салсам болот да. YouTubeга чыгарып берсем болот. Ушул музыканы колдонуп. YouTubeга чыгарсам, эч ким авторлор келип урушпайт. Сен менин музыкамды колдонуп атасың депчи, анткени бул уникалдуу музыка. Ушул сайтта эле жаңы эле түзүлгөн музыка да. Мисалы үчүн вот өткөндө Жарамазан, Ороз айы болгондо Жарамазандын версияларында жасап көргөн. Мисалы үчүн ошол версияларында көргөн. Жок, бул эмес. Бул жерде вот стилди бир аз каалаган стилди жазсаңар болот. Мыякта жана көрсөткөндөй стилдер жайнаган миллион стилдер бар. Мен болсо вот Жарамазанга бир аз жакыныраак болсун деп фольклор, кишилердин үнү болсун, кишилер ырдасын, кичине шаңдуу болсун, аккордеон кошулсун, анан бир аз батыраак ырдасын деп туруп эле жазып туруп, текстин койдум дагы. Ассаламу алейкум Жарамазан, 12 айда бир келген оразожан, арозоң кабыл болсун кармаган жан, адыр толордон, айры миник мен келдим, айры озун тарталбай, ушул үйгө туш келдим болуп. Кыскасы ошол, бул сабакта буга кирип
өзүңөр деле карап көрүп, ойноп, музыка жасап, видеоңор үчүн музыка жасап, же болбосо ушундай сыяктуу TikTokто толтура болгон токой видеолор көрүп калсаңар болот. Мындай жөн эле бир сүрөт алып же 2 сүрөт алып туруп, анан ушундай үрүт жасап туруп эле анан және жарыялай беришет да. TikTokто мисалы үчүн такыр күтүлбөгөн бир видеолор деле жакшы просмотр ала берет да. Жөн эле ушундай сыяктуу кыскасы музыка жасап, текстин бул жерде жасап, эгер видеонун сценарийин анан уже соц тармакта жарыялап, уже контент чыгара берсеңер болот. Мисалы, эмки сабактарда уже сүрөт болуш керек, аудиону жасалмачылык жардамы менен аудио жасаганды, анан сүрөт тартканды көрсөтүп берем. Андан кийинки 3-чү сабакта уже видеону жасаганды дагы көрсөтүп берем. Эгер ушуну менен сабакты бүтүрөт окшойбуз, эгер суроолор болсо бере берсеңер болот. Саламатсызбы, суроо берсем болотпу? Ооба, беребиз. Мен Бегейим, кийинки сабактарда сунушта туруу деле эмес, мугалимдерге тиешелүү ушундай ChatGPT'нинби же ушундай искусственный интеллектте кандай программалар бар да, мугалимдердин жумушун жеңилдете турган, ошолор боюнча дагы үйрөтүп кетсеңиз жакшы болот эле да. Биз деген вот мен азыр мобилографияга тиешелүү ChatGPT'ни мобилографияга тиешелүү кантип колдонсо болот, ошол багытта мисалды көрсөттүм да. Анан менимче эгерде силерге мисалы үчүн мугалимдер үчүн керек болсо, анда билбейм, мен просто өзүм мугалим болуп иштебегендиктен бул тармакта кандай колдонсо болот деп өзүм билбей атам да. Эгерде мисалы үчүн силер деген негизи өзүңөр ChatGPT менен иштешип көрүңөр эле, бир кирип запрос жазып. Ооба, запрос жазып, тексттерди эме кылып көргөм, ооба. Анан көп эмелер керек да, мисалы тест түзгөнгө же болбосо жанагы тест түзгөндөн кийин ошол тесттерди автоматтык түрдө текшере турган программалар бар го. Ошолор боюнча болсо аябай сонун болот эле да. Мен в основном информация алуу боюнча ChatGPT'ни пайдаланам, анан сырткары жанагы эме кандай десем, тема коюу үчүн Инстаграмгачы эмелерди, ушу керектүү бир эмелер үчүн эме кылам да, мындай өтө көп расширенный форматта колдонбойм да. Ошондой болсо жакшы болот эле. Менимче силер деле вот мен азыр жазгандай эле билбейм, бирок мен мисалы үчүн кыргыз тилинен силер азыр мисал менен көрсөтүп атканда көрдүңөр го, өзүңөр деле бир аз каталары бар жазат. Эгерде силер кыргыз тили боюнча сабакты кыргыз тилинде өтүп турган болсоңор, анда менимче бул азырынча там үй тапшырмаларын же текстти мындай текшерип бере албайт да. Грамматика текшерип берет, бирок өзү деле ката кетирет да. Ошондуктан мен толук кандуу буга ишенбейт элем, бирок тест түзгөнгө макул. Сизге өзүмчө көрсөтүп берем, анткени менимче бул группанын баарына бул анчалык кызык болбосо керек. Бирок кааласаңыз мен сизге тест түзгөн жагынан бир-эки мисал уже көрсөтүп берейин, бирок уже бүгүн эмес да. Менде азыр дагы бир башка сезон башталмак. Ошого мен кетишим керек. Чоң рахмат. Башка анда суроо жок болсо, анда биз уже коштошо берели. Өрүс. Ооба, баарыңыздарга келип үчүн чоң рахмат. Эмтиге дагы бул теманы улантабыз. Ал жакта баягы фото, видео боюнча сабак өтөбүз.
Анан биздин колдонмо боюнча, окутуу колдонмосу боюнча же болбосо мобилография курсу боюнча да сурооңор болсо бере берсеңиздер болот. Андан кийин бүтүрө берели. Саламатсыздарбы? Азыр аудио музыка коюу боюнча айтып кетпедиңизби? Суно деген сайт, адашпасам. Ошол акысызбы же акча которуп акылуу дегеним? Сунур сайтында мисалы үчүн силер кирип каттоодон өтүшүңөр керек. Каттоодон өткөндөн кийин силерге мындай неме берилет. Кредит. Бул кредитке мисалы үчүн жаңылышпасам бир аудио жасаганда бир 10дон алып турат болуш керек. Эми бекер бир 50 чакты бир музыка түзсөңүз болот го дейм, бир күнүнө жаңыланып турат да, бул бекер колдонсоңуз деле болот, бирок анча көп түзө албай каласыз. Анан бирок эгерде подпискага сатып алсаңар, мисалы үчүн бул жерде про планы бар. 10 доллар турат айына. $10 болсо, эгерде ушуну алып алсаңар, анда бул ыр силердин автор силер болуп каласыңар да, силер эсептелесиңер да, вот могул аккаунт ырдын автору болуп калат. Анан ушул ырды там даже Яндекс музыка сыяктуу стриминговый платформаларга чыгара берсеңер деле болот да. Вот, бесплатно колдонсок деле болот. Бесплатно колдонуп, биринчи жасаганды үйрөнүп, анан кийин проплан сатып алып, анан дальше ошонун негизинде колдоно берсеңер болот. Түшүнүктүү, рахмат чоң. Баары аябай пайдалуу маалыматтар берилди. ChatGPT'дин деле билбеген нерсебиз аябай көп экен. Рахмат сиздерге. Макул, рахмат. Кийинки эмеге дагы келсеңер, сүрөт менен бир аз иштегенде, мындай үстөттөн болсо дагы бир аз мисал негизинде көрсөтүп берүүгө аракет кылам. Анда башка суроо жок болсо, анда биз сабакты жыйынтыктай берели. Анда көрүшкөнгө чейин.